Туугандар, баарыңыздарга салам. Бүгүн биз сиздер менен вывод кылабыз. Intrade бар платформанын өзүңүздөр билгендей деле биз сиздер менен 4000 рубль менен пополнение алганбыз башында. И азыр мен сиздерге ушул акчаны кантип вывод кылыш керек экендигин мен сиздерге көрсөтүп үйрөтөйүн. Вывод кылыш, достор, аябай оңой эле. Биз сиздер менен башында өзүңүздөр билгендей деле Netex обменниктен пополнение кылганбыз, сервистен. И кайрадан эле азыр акчабызды ушул эле сайтыбызга акчаңызды которуп алабыз, туугандар. И дальше бул сайттан сиздер акчаңыздарды, мисалы, Kiwi кошелегиңиздарга которсоңуздар болот, банковский картаңыздарга которсоңуздар болот. То есть ал үчүн сиздер башка сайтты дагы колдонушуңуздар керек болуп калат. Азыр мен сиздерге ошону көрсөтөмүн. Биз сиздер менен кайрадан Netex сайтыбызга киребиз. Азыр биз сиздер менен бияктан адрес кошелегибизди копировать этип, ошол адрес кошелекке акчабызды вывод кылабыз. Итак, өзүңүздөр билгендей деле бул жакта баланс пока что $11. Биз сиздер менен могул жерде USDT, ваш баланс деп турган жерде пополнить баланс деген бар. Ушуну басабыз. Криптовалюта менен пополнение кылабыз биз сиздер менен, потому что биз криптовалюта менен Intrade барга пополнение кылганбыз. Мынакей USDT, Tether USDT, ушуну выбирать этебиз. И бул жерде көрүп тургандагыдай эле сеть Tether TRC20 адрес мынакей. Морики адрести биз сиздер менен копировать этебиз. И кайрадан биз сиздер менен Intrade бар платформабызга киребиз, туугандар. И бул жерде бизде өзүңүздөр көрүп тургандагыдай эле сеть Tron деп турат. Ушуну выбирать этебиз. Минимальный вывод средств, туугандар, именно ушул сеть менен, именно ушу криптовалюта менен минимальный вывод 11810 рубль экен да, туугандар. Өзүңөр көрүп тургандай деле 11810 рубль. Мисалы, Visa картага жана MasterCard, YouMoney, Kiwi кошелекторго, туугандар, минимальный сумма вывода бул примерно 500-1000 рубль, да, 500 рубль деп кое берсек болот. Минимальный вывод 500 рубль, а именно ушу криптовалюта менен вывод кылыш үчүн минимальный вывод 11810 рубль. Итак, бул жерде биз сиздер менен адресибизди жазабыз. Мынакей адрес кошелекту жаздык. И бул жерде биз сиздер менен сумманы жазабыз. Биз канча вывод кылабыз да. Мен азыр мисалы бул жерде бул учебный аккаунттан полный сумманы вывод кыламын, туугандар. 24468 рубль. Вывод басабыз. Вывод баскандан кийин бизде подтверждение болот. Мынакей көрүп тургандагыдай эле балансыбыз 0 болду. И мынакей, туугандар, көрүп тургандагыдай эле бүгүн бизде бүгүн бизде 21 сентябрь, мынакей 24468 рубль, мынакей дата, время, статус пока что галочка боло элек. Примерно 5, примерно бир 15 жарым сааттын ичинде акча вывод болот, туугандар. Кошелегибизге сумма түшөт. И ошол сумманы биз сиздер менен кайрадан мисалы картага же болбосо Kiwi кошелекторго которуп алсак болот. Азырынча, туугандар, Kiwi кошелекту ачыш үчүн, Kiwi электронный кошелек ачыш үчүн сиздерге РФ паспорт керек, туугандар. Эгерде российский паспортуңуздар жок болсо, анда сиздер ача албайсыздар. Эгерде тууганыңыздарда мисалы российский паспорту болсо же болбосо интернеттен сатып алсаңыздар деле болот, анан мисалы российский паспорту. Но кийин, туугандар, сиздерге аябай кыйыныраак болуп калат да. Мисалы паспорттун данныйлары өзгөрүп кетиши мүмкүн, же болбосо кайра подтверждение сурап калышы мүмкүн да паспорттун данныйларын. Ошондон, туугандар, бул кичине небезопасныйраак деп кое берем. Kiwi кошелек ачыш башка бирөөнүн паспорту менен ачууга бул өзү негизи тыюу салынат. Ошондон, туугандар, сиздер андан көрө ушул Netex сайты менен колдонуп пополнение вывод кылсаңыздар болот через криптовалюта. Азыр бүт эле сервистерде криптовалютаны принимать этет. Любой магазиндерде деле криптовалютаны выбирать этишет. Способ пополнения бар. Ошондон, туугандар, криптовалюта бүт ушу шаардын, ушул жерибиздин бүт өлкөлөрүндө криптовалюта алынат, туугандар. Ошондон криптовалюта менен смело иштей берсеңиздер болот. Итак, биз сиздер менен азырынча күтөбүз. Акча вывод пополнение болгондон кийин бизде азыр балансыбызда $11. Пополнение болгондон кийин биз сиздер менен, туугандар, акчабызды банковский картага вывод кылабыз. Ошону мен сиздерге көрсөтөм. Биз сиздер менен кандай банковский картага перевод кылабыз, туугандар. Бизде сервистер бар, обменный сервистер. Биз бул жерде
Best Change деген сайт бар. Bunun да ссылкасын видеонун астына калтырып коёмун. Best Change деген бул жерде аябай оңой туугандар. Мынакей отдадите, получите, да. Биз сиздер менен отдадите деген жерде бере турган криптовалютаны выбирать этебиз. Мисалы бизде Tether TRC20 болчу. Ушуну выбирать этебиз и получите туугандар. Кандай акча биз сиздер менен кайра алып алышыбыз керекпиз. Мисалы кайрадан эле криптовалюта менен алсак болот. Бул жерде электронный деньги деген бар. Kiwi, Payer, Advanced Cash, WebMoney жана көптөгөн нерселер бул жерде электронный кошелектор бар. Дальше интернет-банкинг, мынакей Альфа-банк, Сбербанк, Тинькофф, VTB, мынакей бул жерде Visa, MasterCard, мынакей USDT деп турат. Visa, MasterCard рубль, Visa, MasterCard юань, Visa, MasterCard тенге и карта мир рубль, да. То есть ушундайлар менен биз сиздер менен ушул карталарга мисалы вывод кылсак болот. Биз сиздер менен азыр Tether TRC20 выбирать этебиз. Биз потому что TRC20 перевод кылабыз обменникке, и биз сиздер менен кайра ал обменник акча менен биздин картабызга перевод кылып ийет туугандар онлайн режимде. Так, мынакей биз давайте Visa, MasterCard USDT-ни выбирать этип турабыз. И мынакей бул жерде бизде аябай көп обменниктер бар. Каалаганын басып, но лучше всего, да, эң жакшы способ бул Морики 1-2, 3, 4 топ 10 ичиндеги обменниктерди выбирать этип которсоңуздар кичине жакшыраак болот, потому что ылдыйкы строчкадагылар бул жерде комиссиясы кичине көбүрөөк болуп калат. Ошондуктан Морики эң үстүндөгүлөрдү выбирать этишке аракет кылыңыздар. Бул жерде данный пункт работает в ручном режиме и получает полуавтоматический режиме дейт. Да, автоматический режимде данный пункт не фиксирует курс обмена на момент создания заявки дейт, да. То есть бул жерде курс өзүңөр билгендей эле курс постоянно өзгөрүп турат туугандар. То есть по курсу бул жерде принимать этпейт экен. Именно ушул обменник, да, кайсыл обменник болчу, Морики обменник. То есть бул жерде фиксированный курс менен перевод кылынат экен. Дальше бул жерде көрүп тургандай эле бул жерде достор от деген бар и до деген бар. То есть бул жерде биринчи обменник, да, мисалы от деп турган бул $1000 туугандар. $1000. То есть $1000 бул обменник перевод кыла алат. То есть $1000 ала алат и кайра $1000 сиздерге кайра которуп бере алат. То есть андан ылдый сиздер бул жерде обмен кыла албайсыздар. Мисалы биз сиздер менен $200 перевод кылышыбыз керекпиз, да. Банковский картабызга пополнение кылышыбыз керекпиз. Бул жерде от 1000 бул болбойт. От 200, от 213 деп турганда болбойт, потому что бизде $200. И бул жерде мисалы мынакей 1VM деген обменник бар экен. Бул жерде от 150 экен, $150 бул жерден обмен кыла алсак болот экен, $150. Ошондуктан ушул обменник менен биз сиздер менен азыр мисалы перевод кыла алабыз, да. Бул биринчи, экинчи, үчүнчү строчкалар бизге жарабайт, потому что биздин суммабыз жетишпейт. Шуну билип алышыңыздар керек. Туугандар, примерно 3 сааттай болуп калды. Акча уже сайтыбызга түштү, кабинетибизге түштү, Netex кабинетибизге. Көрүп тургандай эле 354. Биз сиздер менен 24.000 вывод кылганбыз, да, 24.468 рубль биздин акчабыз уже Netex обменникке пополнение болду. Эми дальше биз сиздер менен ушул эле сайттын ичинен банковский картабызга акчабызды которуп алсак болот. И азыр мен сиздерге ошону көрсөтөмүн. Бул жерде Морики вывод на карту дегенди бассак болот. Бул жерде картага, например, Visa же болбосо MasterCardга вывод кылып койсо болот. И жана бул жерде Морики жерде оплата и услуги деген бар. Эгерде ушул жака кирсек, биз менен сиздерде бул жерде жанагы обычный эле терминалдын ичинде кандай терминалдын ичинде кандай услугалар болсо, бул жерде дагы бүт ошол услугалар бар туугандар. Мисалы бул жерде баланс кылып которсоңуздар болот акчаңыздарды. Жана бул жерде мисалы банковский жанагындай Mbank приложенияларга Элсом жанагы Kiwi кошелекторго дагы вывод кылса болот туугандар. Именно ушу приложениянын ичинде. Мурун туугандар мындай услугалар жок болчу, именно Netex сайттын. Азыр уже сайтты обновление кылышты.
И уже обновление болгондон кийин моундай аябай чоң обширный услугалар пайда болду туугандар. Мынакей бул жерде М банкка дагы которсо болот да. Жана о деньги деген бар. Ушуларга биз сиздер менен акчабызды которсок болот. Которуш үчүн биз сиздер менен мисалы давайте М банкты выбирать этебиз. Акчабызды М банкка перевод кылабыз. Бул жерге биз сиздер менен номер телефонун жазабыз. Сумманы и сумма USDT да. Эгерде сиздерде сом менен алам десеңиздер, биякта сом кылып жазасыздар. Эгерде доллар менен котором десеңиздер, бул жерге доллар кылып жазып которо берсеңиздер болот да. Мисалы бул жерде эгерде 10 000 деп жазсак, биз сиздер менен $121 списание болот экен биздин балансыбыздан да. Эгерде биз сиздер менен азыр калькуляторду алып чыксак, по курсу туугандар, именно по курсу бул жерде 82 сом болот экен $1. Давайте биз сиздер менен азыр санап көрөбүз. $121,95 канча сом болуп калат экенин биз сиздер менен карайбыз да. Мынакей туугандар. В принципе 10 000 да, ровно 10 000 экен. Ровно 10 000 сиздерге кошелегиңиздарга же болбосо банкыңыздарга түшөт экен туугандар. Болгону ушул. Вывод аябай оңой. Жана башка способдор дагы бар. Эгерде сиздерде мындай приложение жок болсо, эгерде сиздерде какой-то бир блокчейн кошелегиңиздар болсо, мисалы бул уже криптовалютаны жакшы түшүнгөн адамдар гана түшүнө алат. Эгерде сиздерде мисалы Binance'да сиздерде акчаңыздар бар болсо да, мисалы биржа криптовалютада акчаңыздар бар болсо, ал жактан вывод кылыш үчүн сиздер какой-то бир обменник менен колдонушуңуздар керек болуп калат. Мисалы сиздер Moreiki Netex сайту менен колдонуп, пополнение кылып, кайра вывод алыш үчүн ушу сайтты колдонсоңуздар болот. Эгерде бул сайтты колдонгуңуздар келбесе, анда бул жерде Best Change деген обменник бар. Бул жерде көрүп тургандагы деле аябай көп обменниктер бар. Бул жерде сиздер выбирать этип туруп, ушул обменниктин ичинен эле онлайн режимде перевод кылсаңыздар болот. Но лучше всего туугандар, лучше всего эң жакшы способ именно Netex туугандар. Какой-то бир основной сервисиңиздер болуш керек сиздердин. То есть бул жерде обменниктер аябай көп и постоянно ар кайсы обменниктерден перевод кылбаш үчүн да, мисалы мындай заморочка кылбаш үчүн бир эле гана ушул Netex сайты менен иштесеңиздер болот туугандар. Бул сиздерге мындай удобныйраак болот. Эгерде сиздер азыр даже вообще эч нерсени түшүнбөй калсаңыздар деле туугандар, бул эч нерсе эмес. Самое главное торговляны токтотпоңуздар эч качан туугандар. Да, 1-2-3 провал болот башында, по-любому болот, бирок сиздер ошол нерсени урок болуш керек сиздерге туугандар, урок болуп, ошол кайра эле ошол ошибканы сиздер кайра эле кайталабашыңыздар керек. И жана туугандар, кайталанып келе жаткан суроолорго мен вопросторун жазып, жана ответтерин калтырып коёмун. Жана эгерде сиздер дагы бир нерсени түшүнбөй жатсаңыздар же болбосо какой-то бир суроолоруңуздар бар болсо, мага жазсаңыздар болот туугандар. Мен сиздерге жооп беремин, түшүндүрүп беремин. И жана жакында туугандар, бизде криптовалюта трейдинг, криптовалютадан дагы обучающий курстар чыгат. Азырынча пока что бизде бинарный опционы боюнча курс даяр болду. И примерно дагы бир какой-то бир айдын ичинде, да, азыр бизде октябрдын аяктарында туугандар обучающий курс чыгат именно криптовалюта боюнча туугандар. Криптовалюта боюнча да биз сиздер менен аябай көп нерселерди үйрөнүшүбүз керекпиз, потому что сфера криптовалюта аябай обширный туугандар. Бинарные опционы тоже само по себе аябай чоң обширный профессия, бирок бинарные опционы туугандар азырынча мындайча айтканда хайптын бардыгы именно ошо финансовый заработки в интернете бүт ажиотаж азыр именно криптовалютада болуп туугандар. Криптовалюта азырынча криптовалютага торговля кылуу кичине рискованныйраак. Азырынча мен силерге бир инсайт берейин. Азырынча бизде биткоинду 3 жылдын ичинде туугандар, 3 жылдын ичинде биз сиздер менен инвестиция кылышыбыз керекпиз. Не только биткоинга, но и эфириум жана дагы көптөгөн криптовалюталарга биз сиздер менен вложение кылышыбыз керекпиз, потому что биздин хайпыбыз, мынакей хайп уже өтүп кетти туугандар. Аябай чоң рост, аябай чоң доходдор
уже ал убакыт өтүп кетти туугандар. Ал убакыт 21-жылы болчу, башында башталган биздин хайп, мындайча айтканда взрыв криптовалюты 2021-жылы болуп башталган башында, и ага чейин биздин криптовалюта биткоин уже 2 жолу өзүнүн максимумдарын обновлять этти туугандар. То есть биринчи жолу көрүп тургандагы эле 21-жылы 15-апрель биздин баабыз, биткоиндин баасы $65,000 чейин өскөн. Андан кийин кайра бизде коррекция болгон, $29,000 чейин, и кайрадан биздин биткоинубуз $68,000 чейин көтөрүлгөн туугандар. То есть бул жерде бизде уже фигура двойная вершина деген фигура болуп турат. Бул жерде бизде уже аябай чоң коррекцияда, биз сиздер менен азыр аябай чоң коррекцияда турабыз туугандар. И бул коррекцияда биз сиздер менен протяжении 2 жылда, минимум 2 жыл деп кое берели, 2 жылдын ичинде биз сиздер менен туугандар ушул позицияда биз сиздер менен биткоинду, эфириумду чогултушубуз керек болуп калат. То есть бул уже туугандар башка курс, башка сфера, бул сфера криптовалют. Буну дагы биз сиздер менен туугандар жакында үйрөнөбүз. Бул жерде эч кандай кыйынчылыгы жок туугандар. Самый главное сиздер основаларды түшүнүп алышыңыздар керек. Основаларды түшүнүп алгандан кийин туугандар дальше сиздерде мындайча айтканда оңой болот да. Какой-то бир знание алып алгандан кийин силерге оңой болуп калат. Именно ушу биткоин жана эфириумдун ичинде дагы трейдинг кылып торговля кылса болот туугандар. Но менин позициям ушул криптовалютада туугандар, менин позициям бул инвестиция кылуу только туугандар. Инвестиция кылуу болгону. Трейдингти основном туугандар мен только бинарный опционудан ушул платформалардан торговля кыламын туугандар. Интрейд бар, бинариум, ссылкаларын видеонун астына калтырамын. Основной туугандар ушу интернет заработок меники интрейд бар жана бинариум. Бул жакта акча тапкан сомдорун мен инвестиция кыламын, жана башка нерселерге дагы инвестиция кыламын туугандар. Ошо жана туугандар эки самый такой мага жаккан китептердин полный форматында бесплатно сиздерге ссылкаларын видеонун астына калтырып коемун. Ошол китептерди сиздер дагы окусаңыздар аябай чоң пайда көрөсүздөр туугандар, потому что ал жакта финансовая грамотность, кантип акчаны чогултуу керек, кантип акчаны башкаруу керек, кантип инвестиция кылуу керек. Ошол китепти названиясын жана доступту калтырамын ссылканын астында. И жана дагы бир китеп, бул трейдинг жөнүндө туугандар, трейдинг жөнүндө. Ошол китептерде дагы аябай көп нерсени үйрөнсөңүздөр болот. Фигураларды, движенияларды, психологияны, ошол нерселерди дагы сиздерге аябай керек болот. Ошолорду дагы, ошол ссылканы дагы мен видеонун астына калтырамын. Ушу менен туугандар, сиздер менен коштошомун. Ушу торговляны туугандар эч качан таштабаңыздар. До конца туруңуздар. Вопросторду жана бесплатный китептерди туугандар видеонун астына таба аласыздар. Комментарийда тапсаңыздар болот. Например, закрепленный комментариянын эң башында сиздер ошол ссылкаларды жана керектүү нерселерди ошол видеонун астынан таба аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин баарыңыздар саламат болуңуздар.